Жақсы келдіңіз бе? Жақсы келдік. Өзіңіз? Шүкір Құдайға. Күн жылы, а? Акаев Жанарбек Кубаныч Кайырсызбы. Урматтуу түптүк туугандар, урматтуу аким, айыл өкмөт башчысы, мектеп директору, урматтуу жаштар, спортчулар, сиздер менен бүгүн көрүшүп отурганымга абдан кубанычтамын. Негизи кыргызда жакшы сөз бар, өрдөктүн өзү чөлдө болсо дагы көзү көлдө деп коет. Ошонун сыңарындай Болот өзү Москвада кара жанын кар чуруп иштеп жүрсө дагы айылы жөнүндө, өзүнүн району жөнүндө ойлонуп, ушул 10 тыйын тапса 5 тыйынын, 20 тыйын тапса 10 тыйынын өзүнүн айылы, өзүнүн мекени, өзүнүн жердештери менен бөлүшүп, ушул балдарга жакшы бир дем, шык берип, спорттук оюндарды колдоп, билимди колдоп атканы бул өзү абдан жакшы көрүнүш. Мына Болоттун достору баары газ катар тизилип турушат. Балдар менен азыр сүйлөшкөндө дагы айттым. Азыр эми Кыргызстанда ар кандай мындай саясий ар кандай окуялар болот, бирок биздин ошо Болотко окшогон ошо четте иштеп жүрсө дагы өзүнүн айылына келип ушундай иш-чаралар өткөрүп атканын көрүп биз сүйүнөбүз. Мына биздин келечек дал ушундай балдарда. Эртең Болотту көргөн, бул жерде турган балдар дагы чет өлкөдө иштейсиңерби, Кыргызстанда иштейсиңерби, Түптө иштейсиңерби, Аралда жашайсыңарбы, кайсы жерде болбосун, өзүңөр ушундай бир пайдалуу иш-чараларды өткөрүп, бул кадимкидей муунга бир салт болуп калыш керек деп ойлойм да. Эми азыр Кыргызстанда билесиңер, мына жакында биз Москвада дагы бир чоң иш-чара өткөрүп, анан ошол жерден Болот менен таанышып, ойлорун угуп, мен мына Түпкө буга чейин бир 5-6 ай мурун эле келип кеткем. Бирок ушул демилгени угуп өзү сүйүндүм. Кыргызстанда биз баардыгыбыз ушу мамлекетти, өкмөттү карап отура бербестен, ушундай активист жарандар менен бирге өзүбүздүн көп маселелерибизди өзүбүз чече беришибиз керек. Мына мен мисалы алайда биздин айылда жол курулуп атыптыр. Жол курулуп атат. Анан ошол жерде ары бери өткөн айылдыктардын баардыгы бирөөсү тамагын жасап келип берип, усталарга бирөөсү коондарыбызын алып келип берип, ушинтип бир элдик ынтымак, элдик биримдик баарыбыздын башыбызды бириктирип, мындай жакшы жакка үндөйт, коштойт деп ойлойм. Ошон үчүн мына айылда азыр бош убакына ушундай спортту дагы акыркы учурда байкасаңар бизде ийгиликтер жарала баштады Кыргызстанда. Кече эле мына биздин балбан кызыбыз Айсулуу Тыныбекова дүйнө чемпиону болуп, бүт Кыргызстандын мындай кубаныч тартуулап, биздин желегибизди желбиретти. Волейбол боюнча командабыз дагы көрдүңөр, өткөндө барганда абдан ийгилик жаратып келди. Буюрса мына Токиодогу олимпиададагы чоң ийгиликтер болот деп ойлойм. Анткени мен ошол Айсулуу Тыныбекова нарында машыккан спорт залына бардым. Биз азыр көбүбүз ойлойбуз да, биз эми айылдабыз, олимпиадага чемпион болуп аткандар, чет өлкөдө жашап аткандар, же депутат болуп аткандар, Гарвардда, Оксфорддо билим алгандар, булар башкачараак, биз эми айылда эле жүрөбүз деп. Андай эмес. Мына Айсулуу Тыныбекова машыккан залга барып келдим. Ушул мынау спорт залы. Ушул бүтсө мындай ал жерде көрсөңөр таптакыр шарт жок. Ошондой эле айылда ошо өзүнүн аракети менен болуп атып, ошого жетиптир да. Ошон үчүн баарыңарга ийгилик каалайм. Көкбөрүчүлөргө дагы ийгилик. Мына көкбөрү дагы бүт дүйнөнү таң калтырып, жанагы Кыргызстандын көкбөрүчү балдарды керек болсо Сауд Араб өлкөсү, Америкага чейин чакырып биздин балдарды тарбиялап берди деп атыптыр. Биз акырындык менен Кыргызстанда мындай бир позитивге карай бет алды. Ушундай бир чоң ийгиликтерди жаштарыбыз жаратып атат. Ушул силерде дагы ошо Арал айылдагы чоң ийгиликтердин мындай бир себепчиси болуп, башаты болуп калгыла. Балдарга ийгилик спорттук оюндарда, анан биз дагы ошол кече Болот менен сүйлөшүп отуруп, айылдагы чоң ийгиликтерди, ушу бүтүрүүчүлөрдүн сапатын, башкасын көрүп, ошо жогорку кеңештин атынан бир ыраазычылык кат даярдап келдик эле. Туура көрсөңөр азыр ошону тапшырып койсок. Ыраазычылык кат. Билим берүү жаатындагы мамлекеттик саясатты жигердүүлүк менен турмушка ашырып, жаш муундарга татыктуу тарбия берүүдө көп жылдык үзүрлүү эмгеги үчүн
номер 20 Жеңишбек Ашимов атындагы орто мектебинин директору Жаңыбаева Гүлжамал Акунуна Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши ыраазычылык билдирет. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Дастан Жумабеков. Чоң рахмат. Ушундай эле ыраазычылык кат Жеңишбек Ашимов атындагы орто мектебинин дене тарбия мугалими Маданбеков Нурбек Кыдырмышевичке берилет. Ушундай эле Жогорку Кеңештин ыраазычылык каты менен Жеңишбек Ашимов орто мектебинин күрөш боюнча машыктыруучусу Ашыралиев Дүйшөнбек Турдакынович селенет. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Дастан Жумабеков. Чоң рахмат, барыңарга ийгилик каалайм.